Кыргызстандын бардык аймагында ачылган БШКга караштуу жарандык жана санариптик билим берүү борбору Балыкчы шаарында да ишке кирди. Бул масштабтуу долбоорго президент Садыр Жапаров онлайн режиминде старт берип, өлкөнүн 7 облусунан ачылган 70 борбор менен түз байланыш уюштурулду. Баарыңыздардын ишиңизге ийгиликтүү болсун. Бүгүн биздин борборубуз өзүнүн программасына жараша азыр ишин алып бара берет. Бүгүнкү күндө жарандык коомду электрондук платформага үйрөтүү үчүн түзүлүп жаткан шартты шаар мэри Бакыт Шаршеев кубаттап, жарандык жана санариптик билим берүү борбору шаардыктарга чоң кызмат кылаарына ишенимин билдирди. Шаар башчысы чогулгандарды бул маанилүү окуя менен куттуктап, элдин санариптик билим деңгээлин өнүктүрүү замандын талабы экенин белгиледи. Жүргүзүлүп жаткан санариптик иштер боюнча негизинен мынакей акыркы маалдарда ушу электрондук документтердин айлануусу боюнча СЭТ деген программа иштеп атат. Бул СЭТ аркылуу Кыргыз Республикасынын ар кайсы булуң бурчундагы мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздары, өкмөт менен байланышта болгон иш кагаздары, ар кандай тапшырмалар ушул болгон ушул документтердин жүрүшүндөгү ушул жанагы СЭТ аркылуу жүрүп атат. Бүгүн мына өзүңүздөр уктуңуздар, президентибиз дагы кагаз менен иштөөдөн кеткиле деп атат да. Баардыгы ушул санариптик программанын алкагында болуш керек. Аталган борбор Балыкчы шаарындагы Ордо муниципалдык жаштар борборунун базасында иш алып бармакчы. Учурда 20 ноутбук, 5 телевизор жана башка заманбап техникалык жабдыктар орнотулду. Окутуу программалардын мазмуну жана убактысы жакынкы убакытта БШКнын сайтына жарыяланат. Бул борбор билим берүү багытындагы программалардан тышкары ийгиликке жетишкен лидерлер менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин алдыга жылдыруусу жаштардын дебаттарды өткөрүүсү үчүн аянтча болуп бере алат. Борбордун максаты ушул шаарыбыздагы жарандарды, жарандык коомду жана ошондой эле жашоочуларын ушул санариптик, экономикалык жактан электрондук платформаларга окутуу максатында болмокчу. Биз бул иш-чараларды атайын Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум борбордук комиссиясы тарабынан атайын бекитилген иш пландын негизинде жарандарыбызды окутуп баштайбыз. Бул окутуулар ушул жыл башынан башталып, кийинки жылга чейин уланмакчы. Андан кийинки кандай пландар түштү, ошол негизде окутууларды жүргүзөбүз. Бардык тармактар ушул түндүк системасы боюнча электрондук платформаны жайылтуу жана жарандарды азыркы күндө бюрократиялык негиздерден азайтуу максатында болмокчу. Бирден бир себеби бүгүнкү күндө жумуштун орлонтпой аз жана камсыз кылуучу эң негизги багыттардын бири бул информациялык технологиялык өнүктүрүү платформаларын жайылтуу максатында болмокчу. Жарандарыбызды ошол окутуу борборлорунда эң негизги максаттарына жеткизүү. Жарандык жана санариптик билим берүү борборунун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кыйла кеңейет. Аталган социалдык долбоор президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин колдоосу менен өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте ишке ашырылууда. Жылыз Байысова, Багдөлөт Искендеров, Волнайсы Куля телерадио компаниясы. Саламатсыздарбы? Биз азыр Жети Көз районундагы Ырдык айылындагы фестивалга күбө болуп отурабыз. Фестивалдын аталышы Тангарфест. Бул Дунган улутунун Тангар деген таттуусунун атынан коюлган экен. Бул гастрономиялык фестиваль болгондуктан негизги бөлүгү кыргыз, дунган, уйгур улуттарынын тамак аштарынын көргөзмөсү, мастер-классы жана даам татып көрүү болду. Бул Дунган улуттуктун наны. Традиционный биздикин улуттук наны пар менен жасабыз. Жана да өздөрүнүн аймагында өскөн даарылык касиети бар чөптөрдүн 16 түрүн чогултуп алып чыгышкан. Бүгүн основной эле 5 чөп менен иштейбиз, чай даярдап беребиз. Башка чөптөр дарыга болот. Фестивалдын кийинки бөлүгү улуттардын унутта калып бара жаткан каада салтын, буюмдарын көрсөтүү болуп, жана да мастер-класстар менен коштолду. Азыр өз алдымча үй бүлөм менен ушундай кылып эмгектенем. Көбүнчө чет элден келгендер сатып алышат. Заказ берип, буйртма берип дагы алышат. Илгери ата-бабаларыбыз тайдын кыл куйругу менен эшип келген арканды бул ирет ак жип менен мастер-класс көрсөтүштү. Анткени ал арзан жеткиликтүү баада болот. Азыр гендир жип менен
кыл куйрук менен жасагандар азайып кетти. Ушуну көргөзсөк деген оюм болуп атат. Эмки фестивалда буюрса кыл куйрук менен көргөзгөнгө аракет кылам. Мына азыр бул жерде көрүп турасыздар. Дунгандардын отооч деген аспабын ушундай 30 эсе чоңойтуп туруп жасадык. Бул койгонубуздун негизги идеясы Дунган улуту Кытайдан келатканда жалгыз ушул аспап менен чек арадан өтүшүп, биздин кыргыз жергебизге келгенде ушул аспап менен эмгектенип, кыргыз эли менен ынтымакта жашап, ушул деңгээлге жеткендигинин символу болуп эсептелет. Мен улутуңар Дунганмын. Бул жерде бул Дунган кухнясында рабочий стол деп коет. Дунганская комната. Улуттук буюмдардан тышкары оюндардагы тартууланды. Дунган улутунун лянги оюну жана кыргыздын чүкө менен ойноло турган канталамай оюну көрсөтүлдү. Негизи кыргыздын чүкөсү мына койдон алынган. Эки түрү болот. Бул оң, мисалы бул сол. Анан абалдар бөк, чик, та, алч. Майрамдык фестивалда чоңдор жана мектеп окуучулары, бала бакчадагы балдар да ыр бийлерин келген конокторго тартуулашты. Бала бакча демекчи Ырдык айыл өкмөтүнө караштуу Ырдык, Жонбулак, Балтабай, Кытай жана Конкина деген 5 айылга бир гана бала бакча бар экен. Ал Союз убагында курулуп 150 балага ылайыкталган. Бирок азыркы тапта 170 бала тарбияланууда. Жана дагы ошончо эле бала электрондук кезекте туруп бала бакчага кире албай жаткан учуру. Дагы бала бакча курулса деген үмүттөрү чоң. Анткени балдар бакчадан көп нерселерди үйрөнүп келишет. Пикир алмашуу, дунган балдар келип кыргыз тилин толук үйрөнүп кетет деген эмеде мен бүтүрүүчү болуп 3 жыл, 4 жыл тарбияланганда. Ал эми биздин кыргыз айылдан келген кыргыз таза кыргыз балдарыбыз орусча тилин үйрөнөт, дунган тилин үйрөнөт. 8 улуттун өкүлдөрү жашашат. Баары ынтымактуу, биргелешип, бири-бирин түшүнүшөт, бири-бири менен ынтымактуу окут кылышат. Жалпысынан алганда бул айыл өкмөтүндө 8672 адам жашайт. 4762 гектар айдоо жерлери үлүш кылып бөлүнүп берилип, көбүнчөсү дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Талаачылык иштеринде улуттар арасында тажрыйба алмашуу болуп келген. Организовать эткен жакшы организовать эттир. Бирок ошол чоңдордон кишилер келип ушундай жөргөлгөнү поддерживать этип алганы кичине өкүндүрөт да. Наоборот, поддерживать этиш керек болчу. Мондай кылып атыптырсыңар, дагы өткөргүлө, элдерге койгула, продукцияңарды көрсөткүлө. Эми Кудайым буюрса, быйыл биринчи жолу өтүп жатат. Мындан ары дагы, мындан да чоң масштабта, мындан да чоң иш-чараларды өткөзүүгө белсинип турабыз. Фестивалды өткөрүүнүн бирден бир максаты Ырдык айыл аймагына туристтерди тартуу болуп да эсептелет. Чолпон Мурзалиева, ТРК Волна Ысык Куля.